Бостер атанын 400 жылдыгына арналган спорт оюндары 28 майда старт алды. Алгач футбол жана волейбол оюндары облустук деңгээлде өткөрүлүп, футбол боюнча жалпы 24 команда таймашса, волейбол боюнча 10 тайпа катышууга мүмкүнчүлүк алган. Маанайлар жакшы, команданын баары аябай жакшы даярдык менен келиптир. Спортто күчтүүлөрү болот экен. Азыр полуфиналга 4 команда калды ойноп атышат. Бостер атанын тукумунан Аркөздөн Досой атанын айылдын жигиттери келген, полуфиналгалар. Мында эки оюнда тең алгач жаштар арасында мелдеш өтүп, экинчисинде 50 жаштан жогоркулар арасында командалар ат салышты. Волейболдо, футболдо дагы кызыктуу оюн көрсөтүлүп, таймаштар 2 күнгө созулду. Буга чейинки оюндар деле оор болду. Ар бир айыл күчтүү командалар баары. Ушу убакка чейин баары жигиттердин жардамы менен ушу убакка чейин келдик, жеңип. Уже анча 3-чү тур, уже 4-чү турга келдик, Темир айылы. Жигиттер жакшы, травмасы жок, аман-эсен ойноп атышат. Оюн тойдук маанай болуп атат да, буюрса. Ушул Бостер Баатыр атабыздын 400 жылдык мааракесинин алкагында маданий жана спорттук иш-чаралар каралган. Биз ушул спорттук иш-чараларды 28 майда волейболдон баштадык. Волейболго область боюнча оюнчулар келип, ошолор боюнча оюндар кызуу жүрүп жатат. Бүгүн 29 майда эркин күрөш боюнча республикалык балбандар келишти, республика боюнча ошолордун ачылыш аземин өткөрдүк. Азыркы учурда ошол жерде спорттук иш-чаралар өтүп жатат. Ал эми шахмат оюндары дагы өтө кызыктуу маанайда өтүп жатат. Мында облустун булуң бурчунан да сыккан оюнчулар келген. Бул оюн дагы 2 күнгө созулуп, жеңүүчүлөр 30 майда аныкталат. Кыргыз күрөшү болсо ат майдандын жанындагы ден соолукту чыңдоо борборунда башталды. Буга республиканын бардык облустарынан 200 спортсмен келген. Спортчуларга колдоо көрсөтүп, Жолман Шаршембеков, Акжол Махмудов жана Ерназар Акматалиевдер келген. Алар жаш спортчуларга ийгилик каалап, күчтүүлөр жеңсин деген тилектерин айтышты. Билеги күчтүү балбандар 2 күн бою күч сынашат. Кыргызстандын атактан чыга бергиле. Биз дагы кичинекей кезде ушундай айылда эле чоңоюп, силерге окшоп ушундай турнирлерге катышып, чоңоюп өскөнбүз. Утулуп калган күндөр болгон, уткан күндөр болгон. Силер эч кайгырбагыла, унутсаңар сүйүнгүлө. Кудайым буйруса максат коюп, ошо максатыңарга аракет кыла бергиле. Биздин тарыхый инсандарды, данышмандарды билбесек, келечегибиздин алдыга карай умтулуусу төмөн болот. Ошондуктан ар бирибиз Кыргызстаныбыздын тарыхын, ушу Кыргызстан жараткан данышмандардын чыгаандарыбызды билишибиз керек. Мына бүгүн ошол максатта Бостер атанын урпактары чоң атанын 400 жылдыгына арналган спорттук, маданий ынтымак иш-чарасын өткөрүп атат. Ал эми 30 майда Чолпон Ата шаарындагы ат майданда Бостер атанын 400 жылдыгына арналган мааракенин ат оюндары башталат. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.